Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Акыркы апталарда өтөлө көп шайлоочу өз шайлоо даректерин өзгөрткөнү чоң маселеге айланууда жана БШК-дагы башкалар да эмне кылаарын билбегендей. Мындай ыкма бийликтин да кызыкчылыгында, ар бир талапкер менен аны депутатка көрсөткөн партиянын да кызыкчылыгында жасалышы мүмкүн. Мындай ыкма мурда деле бар болчу, бирок азыр өтө эле кеңири колдонулууда. Экинчи форма аталып атат заявление об изменении избирательного адреса. Ошол шайлоо дарегин өзгөртүүгө ниеттенген арыз. Буну бардыгын Борбордук шайлоо комиссиясы, жогорку кеңеш, өкмөт бардыгы баягындай жакшынакай эле ниетте ошол шайлоочуга шарт түзүп берүү максатында жасалган нерсе бул. Бирок биз эми ар дайым эле бир жакшы нерсени башка жагына өзгөртүп жиберебиз да. Советтик мезгилде дагы жарандар өз шайлоо даректерин өзгөртүп алчу. Бирок ал кезде кимдир бирөө шайлоо учурунда кызмат сапары же башка себептен туруктуу жашаган жеринен башка жакка кетип жатса, шайлоо комиссиясынын ажыратуу талоону деген кагаз жаздырып алчу жана шайлоо күнү паспорту менен кошо мөөр басылган ошол кагазды көрсөтүп, башка шайлоочу өлкөмүндө бюллетень толтуруп добуш бере алчу. Эгемендик жылдарында бюрократияны азайтабыз деген шылтоо менен эрежелер жумшарды жана андай ажыратуу талоондору колдонулбай калды. Азыр ким болбосун форма 2 деген кагазды толтуруп, каалаган жериндеги шайлоо түйүнүнө келип, катталып, кийин ошол жерден добуш бере алат. Ажыратуу талоондору болгон кезде негизги шайлоочу өлкөмүндө адам тизмеден чийилип салчу жана эч ким эки жерде добуш бере алчу эмес. Паспорттун номери менен так даректи билсе, азыр тааныштар аркылуу же пара берүү менен башка адамдардагы кимдир бирөөнү башка чөлкөмдө каттап койгон учурлар кездешүүдө. Кайсы бир жаран башка чөлкөмдө катталганда, ал өзгөрүү маалыматтар сакталган жалпы жерде дароо катталаары күмөн. Ошондуктан айрымдар ыкчам аракеттенсе, бир эле паспорт менен ар башка шайлоо чөлкөмдөрүндө да катталып алышы мүмкүн. Азыр коррупция коомдук бардык булуң бурчуна жеткен кезде бул илдеттен ылдам кутулуу оңой эмес болуп калды. Борбор шайлооком баш болуп шайлоо өткөрүүгө тиешеси бар мамлекеттик уюмдар абалды оңдоого мүмкүнчүлүгүбүз жок деп колун жаят. Анткени алардын мүмкүнчүлүгү коррупция менен чектелет. Бирок расмий жыйындарда алардын баарын жетекчилери ар башка жетишкендиктери тууралуу сайрайт. Коронавирустун эпидемиясы башталар алдында дагы жергиликтүү шайлоо өтө турган бир нече шаарга айылдардан көптөгөн шайлоочу уюшулган түрдө алып келинип, шайлоо даректерин өзгөрткөн учурлар катталган. Бирок ошондой эле БШК дагы жергиликтүү бийлик жетекчилери да өтө деле чара көргөн эмес. Андан бери бул адат күчөдү. Бирок мамлекеттик органдар баары бир эч нерсе кыла албаган абалда. Форма 2 менен кээ бир партиялар, кээ бир адамдар, кейбір кандидаттар массалык түрдө шаардан районго, райондан шаарга ташымай башталды. Ошону көрүп туруп, мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Бардын көрүп турасың, укук органдар, жергиликтүү бийлик тим койдуңар. Ошону көрүп туруп, ошону токтотпай атпайсыңарбы? Эмитен эле азыр там баштап эле элдин нараачылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон иченим кетирип атасыңар. Средства массового жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок. Эдвард Мерфи деген америкалык инженер мындан 70 жыл мурда бир нече коомдук эреже жазып чыккан. Анын ошол эрежелердин бири боюнча кайсы бир жерде жаман нерсе болууга кичинекей эле мүмкүнчүлүк пайда болсо, ал жаман нерсе сөзсүз болот. Биздин бул учурда болсо жаман нерсени болтурбоого бир дагы мамлекеттик уюм эч кандай чара көргөн эмес. Ошондуктан өлкөнү форма 2 пандемиясы каптады. Шайлоо даректерин өзгөртүү мөөнөтү 19 сентябрда аяктады. Ага 3 күн калганда БШК мүчөсү Гүлнара Жорабаева өлкө боюнча 445 000 адам дарегин өзгөртүптүр деп жазып чыккан. Бардык болуп өлкөдө 3,5 миллион шайлоочу бар. Алардын 1,5 миллиону чет мамлекеттерде жүрөт. Добуш берүүгө калган 3 миллиондун жарымы гана келет. Ошондо дарегин өзгөрткөн 445 000 адам добуш бере тургандардын 30-40%-ын түзүүдө. Бул өтө коркунучтуу сан. Геошондо саламаттыгыңыздар.